Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кыргызстандыктар кандайсыздар? Барыңыздарга борбор калабыз Бишкек шаарынан ысык салам айтабыз. Биз бүгүн Бишкек шаарында дагы бир жакшы, элге пайдалуу дүкөндү көрсөтүп коюуну туура көрүп турабыз. Бул дүкөн электротоварлар, инструменттер жана казандар, мангалдар, кыскасын айтканда стройкага жана эс алууга керектүү каражаттарды, товарларды, техникаларды арендага, ижарага берет экен. Балким көпчүлүгүңүздөр издеп жаткан чыгарсыздар. Бишкек шаарында мен силерге дарегин түшүндүрүп коеюн. Мен артында турган көчө бул Баха көчөсү. Магистралдан өйдө тарапка чыксаңыздар, бул жак тарабы Арча-Бешик болот, күнчыгыш тарабы болсо Киргизия конушу. Өйдө чыгып келе берсеңиздер, мына сол тарапта Бишкек Петролиум заправкасыны, ал эми оң тарапта болсо Сеннамет клиникасын көрөсүздөр. Мына ушунун маңдайында эле аренда инструментов деп турат, мынакей. Мына ушул дүкөнгө карап келесиздер. Гиствадан же болбосо картадан дарегин издей турган болсоңуздар, Ибраим Абдурахманов 103 дроп А деген даректи бассаңыздар, дал мына ушул жерге келет. Өйдө тараптан түшкөнүңүздөрдө, сезден өткөнүңүздөрдөн кийин эле мына сол тарапта жаңы көп кабаттуу үй курулуп жатат. Мына оштон өткөнүңүздөрдөн кийин эле заправкага жетпей оң тарапта болуп калат. Жүрүңүздөр. Бул жерде Мустафа деген байке күтүп атат. Мен силерге барып тааныштырып, бул жерде инструменттердин баалары кандай, аны алуу шарттары кандай, ошону силерге түшүндүрүп берейин. Жүрүңүздөр. Assalamu alaikum. Mustafa aka кандай, жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Денсаулыктарыңыз. Иштер болот абы? Болот өзүңүздөр. Сону магазин ачтыңыздарбы? Ооба. Мен силерге эсиңиздерге сала кетейин. Биз дагы кичине стройка жумушун кылып аттык элек. Дал мына ушул байкелердин инструменттери көптөгөн жардамдарды берди десек болот. Биз дагы көптөгөн усталарды салган элек, аябай ыраазы болушту. Издеген инструменттерди ушул жерден алып, учурда да колдонуп атабыз. Алып келип бере элекпиз, Мустафа ака? Буюрса, 1-2 күндүк жумуштарыбыз калды. Негизи аябай пайдалуу экен. Сиздерге балким кандай инструменттер керек мен билбейм, бирок бир сыйра көрсөтүп, сиздерге көрсөтүп чыгайлы. Эгерде эс алууга тоого жөнөгөн болсоңуздар, Ал Арча, бул жагы дагы каяк бар дагы, Кашка Суу, Воронцовка каяктарга чейин эс алууга барбаңыздар. Жолдон бул жерден казандарды, мангалдарды, газ баллончиктерди алып алып, шыктарды, жанакындай ийнелерини, шашлыктын ийнелерини, ошолорду алып чыгып кетсеңиздер болот. Так, бир чекеден көрсөтө берели анда. Биз бул дүкөнгө келип жүрөбүз, ошондуктан Мустафа ака экөөбүз чогуу тааныштырайлы. Мына инструменттер. Мен эми Мустафа ака бааларын таштар сурайын, Мына генератор. Генератор 1,5 миңден суткасына. Суткасына. Канча киловатт бул? Бул 5,5 киловаттан. Канча киловаттка чейин бар? Ошо 5,5ка чейин бар. Эң чоңдор, Ооба. Кичинелер канча киловатт булар? Могу 3, бул 1. 1. Муналар канча сомдон болот? Бул 500. Бул баягы префораторунда мындай иштеткен болот, талааларга. Болот, ооба. Болот, Кээ бир новостройкаларда свет жок болуп калган учурда келип иштетип, арендасын төлөп иштете бересиздер. Так, бул жерден бүт заправка кылып, майлап, бүт даярдап коесуңдар. Так, префораторларды айтып бериң. Перфораторлар чоңдор 500дөн, кичинекелери 400. Дрелдерчи? Дрелдер 300дөн. 300дөн. Ооба. Бул залог не таштайт? Залог паспорт таштайт. Паспорт таштайт. Болду. Акчачы? Акча таштайт залогко. Общий күнүнө бул сутка эсептелеби ошондо? Сутка эсептелинет, ооба. Сутка эсептелет, Ооба. Болгаркаларчы? Болгаркалар да ошондой эле 500дөн чоңдору, кичинекелери 400дөн. 400дө. Жакшы. Мисалы көбүрөөк срок алса, мисалы кээ бирлер 2 жумага иштетебиз дей турган болсо, же 1 жума, же 5 күнгө десеңиз. Башында, ооба, болот сөзсүз. Башында айтышат, ушундай көп иштетебиз деп. Келгенден кийин эсептешебиз. Эсептешебиз. Бул алып кеткен күнү эсептеп коесуздар да? Ооба. Так, жүрө бериңиздер. Булар угларездер. Угларездер. Булар 500 сомдон суткасына. Ооба. Бул тиши менен кошуп бересиздер да? Ооба. Не кыркам десе ошого карата тиш коюп бересиздерби? Булар менен эмне кырат көбүнчө? Бул менен только жана не деп коет? Пенопласттарды. Ошол каттык жана коюшат экен го, ошолорду. Жыгачтарды кесишет. Эме баягы не деп коет эле баягы обналичниктерди. Ушундай нерселерди кыркат. Бензопила. Бензопила 1000. Электрический 700дөн. 700. Эми ток бар болгондо буну алсаңыздар да болот. Ооба. Талаада болсо, мына сөзсүз бирок мына күчтүү. Мына бирок ора караганда күчтүүрөөк болот. Акчасы дагы бир аз көбүрөөк. Так, кустарездер, Кустарездер 700дөн суткасына. 700. Буну бүт майлап, дап даярдап коесуздар, бара эле иштете берет да? Ооба. Күлүштөрчү? Набор. Күлүштөр 300дөн суткасына. 300дөн.
А булардан жалгыз берилеби мына метрлер, а? Ого. Күчтүү го. Бул уровень. Уровень 300 сом бул. Суткасына, а? Ооба. Так, мына жакта обогревательдер бар экен, немелер? Кушкалар. Кышында. Кышкысын керек да. Булар канча сомго чейин? Булар 300дөн 600га чейин. 600га чейин. Так. Жакшы. Мыналар не аппарат? Бул шлиф машинка паркетный деревянный полдорду шлифовать этет. Тегиздеп. Булар суткасына 1,5 миңден. 1,5 миңден. Ооба. Бул баягы жыгачтан пол жасагандан кийин түздөш үчүн иштетет. Тегиздеп. Жакшы. Мыналчы мотокос деп коеюн, эмне? Бензокосилка. Бензокосилка. Булар 800дөн суткасына. 800дөн. Мына бирөө жылка менен экен, бирөө диск менен экен, а? Ооба. Айырмасы жок. Айырмасы жок. Бирдей эле баасы. Бирдей, ооба. Бири газон кыркканга, бири оорураак чөптөр кырккан болуп калат, а? Так, жакшы. Плюсостор да берилеби? Ооба, плюсостор. Бул канчадан болот? Плюсостор. Бул кичинекей 500, чоңу бар эле. Ал 700, ооба. Так. Трамбовочный машинкалар, а? Бензиновый 2000. Мына экөө бензин экен, а? Ооба. Электрическийлер 1,5 миңден. 1,5 миңден. Жакшы. Бул баягы көчөнүн аркы башынан суу алып өтөт го. Ошондо трамбовка этет. Ооба. Трамбовка кылат буну менен, а? Жакшы. Бирок бунун кызматында көп колдонушабы? Ооба. Баягы фундаменттин немелерин дагы кетеби ошого? Кете берет, ооба. Немечи? Брусчатканыкычы? Брусчатканы мына фиброплита деп коет. Ушулар кетеби? Ушулар кетет. Асфальтты тегиздегенге брусчатканы коердон мурун. Баягы тротуар же кычыктарды эме кылганда ушу менен эле тегиздеп коет, а? Ооба. А булар канчадан баасы? Булар 2000ден булар. 2000ден. Мына экөө бири эле жумуш, бири бензини, бири электрический, а? Жакшы. Сонун сиздерге башында айткандай, бул жерде пикникке чыкканга казандар, любой объемда казандар, очоктор, мангалдар, шыктар, самоворлор, бүт бар. Мунуну айтып коюңуз. Мунуну да көп байкап калды окшойт, сурайт да. Бул алмазный сверление деп коет. Дуал теше турганда. Ооба, дуал тешет. А тиши канча түтүп бересиз? Бул аппарат өзү 1500дөн да. 1500 аренда. Тиштери, ооба, 400дөн 800га чейин размерленип. Мына жерде турат, мына. Көрүп койсоңуздар болот, мына эң кичинекейинен баштап, бул жагы 150ге чейин бар. 150ге чейин, ооба. 150ге чейин. Стройка кылып жүрүп, размерге көзүң көнүп түшөт экен да баягы размерлеринечи. Так, бул дагы перфоратор, а? Бул да ооба, сверление ручной бул. Ручной. Ооба. А мына уже катырып алып тургулабы? Ооба, дуалга катырып алып туруп болсо. Жакшы. Эстеп калдыңыздар да баасына. Жүрүңүздөр. Эми сиздерге казандарды да көрсөтөйлү. Алыстабаңыздар. Эгерде тоого чыксаңыздар, келип эле машинанын аркасына место кыла келесиздер. Мына ушул жерден мына шашлычный не деп коет эле мынаны? Мангалдар. Самовар, газ баллон. Бул газы болобу жокпу? Газ жок болот ичинде. Канча литр батат буга? Канча сом толтурат? Айтып бересиз аны полный, а? Ооба, айтып берем, полный 5 литрдей толтурат. Канча сомдук газ толот примерно? Канчага жетет? Ушуну точно билбейт экен, точно. 5 литр батат. Ооба. 5 литр батса, бир күнгө жетеби кечке чейинге? Ашпат. Ашып калабы? Ооба. Жакшы. Кеңири эле барып чайпай кайнатып ичип келе берет. Ооба. Бул каласа самовар алып, кыргызча кайнатып ичип келет. Жакшы. Так, чоң казандарчы чогу менен? Канча сомдон? Булар казандар 700дөн. 800, бул 1000. 1000. Мына чоң тай казан экен ол, а? Ооба. Бул тойлорго да алып кетсе болот. Тойлорго ооба алып кете беришет. Только эле тоого эмес, тойго дагы. Тойго дагы ооба. Мына самоварлардын баасын, газдардын баасын айтып бардык да. Так. Самоварлар 300дөн. Бул 400. 400. Титан 500. Канча литр бул? 60 литровый. 60 литр, а? Мангалдар 300дөн 500ге чейин, чоң кичинесине. 300дөн 500ге чейин. Ооба. Мында широкийлери бар экен, мына баягы гурман шашлыктарды жасай турган экен да бул жакта. Мангалды берип атканда 13 штук комплект кетет, шампур. 13 штук шампур берилет. Жакшы. Сонун майда казандар да бар экен бул жакта. Көрүп турасыздар. Ушуларды 10 кишилик аш басып жей турган же курдак кыла турган кичинекей казандар дагы бар экен. Мустафа аке, бу жерде саат канчадан канчага иштейсиздер? Саат 8де ачылабыз, кечки саат 8де жабылабыз. Уже мына 8 болуп калды, жабыла турган убакытта болуп калды. Эгерде Бишкек шаарынан мына ушул Баха көчөсү менен өйдө чыга турган болсоңуздар, магистралдан 700-800 метр өткөндөрүндө жолдун сол жак бетинде. Петролиумдун үстү тарабы болуп калат, жол болсо Сеннаметтин күн чыгыш тарабында, жолдун бул жак бетинде мына ошо аренда инструменттерге келесиздер. Телефон номерлерин, баракчаларын калтырып коебуз, чалып байланышып, алдын ала тактап дагы келсеңиздер болот. Видеодан сиздерде колдон келишинче көрсөттүк. Номерлери жазылып турат. Калган чечим өзүңүздөрдө.
келип каалаган инструментиңиздерди алып ушул жерде ремонтуңуздарды жасап, рахматыңыздарды айтып кетсеңиздер болот. Так, бетономешалкалар канчадан? Бетономешалкалар 500дөн. 500дөн. Жетишерлик эле барбы? Ооба, бизде 13 штуктай бар, азыр калгандары арендада. Арендада. 2 штуктай бар экен, а? Мына жерде эмнелер бар мыналар? Булар өзүбүзгө керектүү запчасттар ушул жерде. Кээ бир нерсени толуктап турат ана. Аппараттарды баардыгын иштетип көргөзүп туруп бересиздер? Көргөзүп, текшертип, ооба. Кантип иштетет, эмне кылат, кантсе болбойт, бүт көргөзүп бересиздер, а? Текшертип, ооба. Анан сөзсүз түрдө туугандар, азыр биз видеодо тартканда балким кээ бир аппараттар жайында турган болушу мүмкүн. Сиздер келген учурда алар арендага кетип да калышы мүмкүн. Ошондуктан чалып тактап туруп келсе дагы жакшыраак болот, туурабы? Чоңураак перфоратор барбы, же кичинекей перфоратор барбы, өзүңүздөргө кандай инструмент керек болсо, тактап туруп келсеңиздер жакшыраак болот деп ойлойм. Анткени оора болуп калбайсыздар. Сөзсүз түрдө телефондор турат, чалып байланышып келе бересиздер. Барыңыздарга ийгилик, стройкаңыздарды жакшы аяктап алыңыздар.